Балыкчы шаарында темир жолду Green City эс алуу пляжына чейин узартуу иштери жүрүп жатат. Бул долбоор шаардын инфратүзүмүн жакшыртууга, туристтердин агымын көбөйтүүгө жана эс алуучуларга ыңгайлуу шарт түзүү багытында ишке ашырылып жатат. Быйыл туризмди жогорку деңгээлде тозолганга даярдык көрүп жатабыз. Темир жолу Green City эс алуучу борборуна чейин улануу иштери жүрүп атат. Алардын ичинен рельсалар алмашып атат, шпалдар алмашып атат. Андан кийинкиси балыкчылардын мэрия тарабынан ижарага алынган жерлери бар, сейил паркы. Ошону азыркы учурга заманына ылайыктуу ремонт иштери жүргүзүлүп атат. Сезонго Кудай буйрса, самолет рестораны, кичинекей оюн зоок иш-чараларын киргизебиз. Көөл жээкте зоон, пирсан, балнерестерин бүтүрүп даярдык көрүп жатабыз. 300 метр узундуктагы пирс өзгөчө заманбап эс алуу паркы, пляж, темир жол жана Кыргызстандагы алгачкы самолет ресторан. Мунун баары Балыкчы шаарында. Жергиликтүү эл шаарда бир топ алгылык иштер аткарылып, көз көрүүнү өнүгүп жатканына кубанышууда. Бул пляждын багымы болуп 30 жылдан бери чындыгында каралбаган азыр эл журтубузга, шаар тургундарыбызга аябай жакшы нерсе болуп атат. Ушу пляждар оңолуп, мына четинен жакшы оокат жүрүп атат. Негизи мына былтыртан бери келип эс алуучулар да көп келип атышат бияка. Быйыл да Кудай буйрса мына темир жолдорду жасалып атат, шаардын ичиндеги жолдор жасалып атат. Биздин мэрибиз да жакшы иштеп атат. Баарыбыз эле көз алдыбызда өтүп атат. Эки жума сайын келип кетип, эмнеси жылдык экенин көрүп атабыз. Жумуш катуу жүрүп атат. Кудай буйрса келип кеткен, тыштан келген эс алуучулар да ыраазы болот болуш керек дейм ушу. Учурда ишти тездетип, жайкы туристтик сезонго чейин бүткөрүү пландалууда. Быйыл сезон эрте башталат деп турабыз. Кудай буйрса, сезондукка даярдык абдан жакшы Балыкчы шаарыбызда. Сейил пляжды биз ушу Green City'ге жалпы арендага бердик. Бул биздин туристтер келгенде баягы жакшы эс алып кетүү максатында кылып атышат. Кудай буйрса, биздин пляждарыбыз келген туристтерге даяр болот да. Бул пляждарыбыздын биздин ачылышын Кудай буйрса 1-июнда кылабыз.